болуп калат, себеп дегенде ал барып келген бир эле жолу болот деп. Ал эми нике барды жашообузда бардыгыбызда бар, талак бардыгыбызда бар, Кудай сактасын, ошону түшпөгөнү сактаныш керек. Андан сырткары нафака көп нерселер келет. Мен ойлойм эң кызык темалар ошол убактарга туш келет. Аны ар бирибиз айрыкча мына бойдок жигиттер бир тууган өтө жакшы билиш керек. Себеби ар бир жашоосунда бар. Ошон үчүн орозодон кийинкиге таргып берип, досторубузду, башкаларды, айрыкча бойдокторду чакырганга аракет кылышыбыз керек. Өздөрү ошону билип алыш керек. Үй бүлө маселелери. Анан жеке эле муктасардын өзүнө таянбастан, ошол жөнүндө жазылган китептерден дагы көп текст окуганга аракет кылабыз. Себеби ошол маселени бир туугандарыбыз билип алса деген маселе. Азыр талак боюнча бир кино тартып чыгарып койдук эле. Көбү талак берип алышты кинону көрүп. Рысбек Жабиров деген агабыз тартты, мен ага жазып бергем, текшергем. Дагы бир көрсөтсөм болбой, акырында чыгарып беришти эле. Көп адамдар кинодон талактын жаман экендигин түшүндүргүсү келип атса, элдер мен талак берип көрөйүн, кандай болот талак берип алып, анан ошо менен талак түшүп, жараштыра албай калган учурлар дагы болду. Андан сырткары мына талак маселеси боюнча китеп жазылып, Карабатадан чыккан, бияктан чыккан китептерди окуп алып, ошого карап талак берип алгандар дагы болду, алар дагы жараштыра албай калган учурлар дагы болду. Ошон үчүн ошол талак нике маселесине өтө терең түшүнүп, олтуруп, ошого кунт коюп угуш керек. Бул орозодон кийин башталат иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Qala al-imam sadru ash-shari'ati Ubaydullah bin Mas'ud al-Mahbubi في كتابه النقاية إلى أن قال ووطئه قبل وقوف عرفة أفسد حجه. Ошондой эле бир адам Арафатка тургандан мурда, ихрам кийгенден кийин, Арафат тоосуна чыккандан мурда аялы менен жыныстык мамилеге барса, афсада хаджаху, ажылыгын бузат дейт. Ажылык качан бузулат десек, ажылык бузулат ихрам кийип, анан Минада жүрүп, Арафатка баргандан мурда аял менен эркеги жыныстык байланышта болгон болсо, ажылыгы бузул десек болот. Болду, ошол жылы ажылык ал үчүн жок. Жыныстык байланышта болот дегенде аялы менен деген жери жок шариятыбызда. Бул жер неме, астагфирулла, китепте айтылган жери жок, бирок андан башканы түшүнө албайбыз биз. Анткени никесинде болгон гана аял менен кошулат же менчигинде болгон. Кул бол, бирок андайлар жок азыр. А эгерде антпестен туруп никесинде жок аял менен кошулсачы, анда дагы бузулат. Бирок аны айткан жокпуз биякта. Китепте муктасарда келет да. Эгерде бир инсан айбан менен кошулуп, анан ошондон инзал болуп уруктугу чыкса, гусул важип болот десе, анда айбанга кошулса болот экен. Эшекке кошулган жакшыбы, уйга кошулган жакшыбы деп дагы сурап жүргөндөр болду да. Арам, бул да арам, тигил дагы арам. Бирок кокустан ушинтип кошулуп алган болсо, эмне болот деген суроого жооп да. Кээ бир адамдар түз сөздөн түз эмес маанини түшүнүп алганды жакшы көрүшөт. Кошулду дегенде канчалык деңгээлде кошулду? Эми эле баштаганда бирөө чакырып калып токтоп калса эмне болот? Же жыныстык мүчөсү толук кириш керекпи, көрүнбөй калыш керекпи, жарымы кирсе болобу деген маселе айтылат. Айтат: ай жимауху би гайбубатил хашафати амидан ау насиян таиан ау мукрахан фил кубули авид дубур дейт. Кошулуу деген эсепке өтөт, ошол эркектин жыныс мүчөсүндө уста кесери деп айтылат. Уста кесери, ошол уста кесери эркектин жыныстык мүчөсүнүн башы көрүнбөй калган болсо эле, ал ошол жыныстык мамиле болду деп айтылат. Атайлап кылса дагы, унутуп калып кылса дагы. Ихрам кийип уктап атып анан оодарылып кетип анан кийин өй деп чочуп кетсе, жанагы башы көрүнбөй калган болсо, бүттү ажылык. Атайлап кылабы, унутуп калып кылабы. Таиан, итаат кылып, өзүнөн өз ыктыяры менен кылабы, ау мукрахан, мажбур кылынабы айырмасы жок. Бирөө келип кошулбасаң өлтүрүп берем. Давай кошул деп пистолетте кап турганда кошулган болсо, урматтуу бир тууганым, мажбур болуп кошулду, бирок ошого карабастан ажылыгы бүткөн болот.
Артına olub, arkasına ol ayırması жоқ дейді. Бирөө барып аялына кошулду, алдыңкы жыныс мүчөсүнө кошулду, арафаты бузулду, ажысы бузулду, же аркасына келип кошулса дагы бузулат. Аркасына келип кошулду дегенде эркек менен эркек кошулса дагы, жана кээдер кошулуп алган болсо дагы ажылыгы бүттү. Демек аркасына кошулса боло берет деген сөз эмес, бирок кошулуп алган болсо эмне болот деген сөз. Эң эле кызыгы мен өмүрүмдө ошо суроо бергендердин эң эле бир мени чочуткан суроо, bir 3-4 жыл мурда ороз айында бирөө сурады, таксыр деди, мен ушундаймын деди. Мен эркектер менен кошулам деди. Мага да кошулушат, мен да кошулам деди. Мен имам кылсам болобу деп сурайт. Сен өз намаз окуйсуңбу деп сурасам, окуйм дейт. Астагфирулла. Не деп жооп айтышыңды билбейсиң. Кантип жооп айтасың ого? Анан айттым, таксырым дедим, сен докторго бар дедим. Сен докторго барсаң, доктор сенин гормондоруңду алмаштырып, каныңды алмаштырып, доктор Замир окшогон докторлор бар, эптеп бир бала кылат сени. Булар оорукчан адамдар. Кудайым антип жараткан эмес. Ушинтип жаратып койду менди, жок андай эмес. Булар ошол дарыгерлерге кайрылып, башкаларга кайрылып, чарасын көрсө, иншалла жакшы болот. Анан жанагыда эркектердин жынысын аялга кылып, аялдыкын эркек кылып алмаштырып бергендер, бул туура эмес. Ушундай докторлар, врачтар өткөнү мактанып атат. Ташкентке биз кылып бердик, Өзбекстандан келген бирөөгө деп. Харам иш. Ал 1000 операция кылып боесун деле аял болбойт тууганым. Ал ага кошулгандан аялга кошулган рахат болбойт. Ал бүтүндөй оорулардын баарын алып келе турган маселе. Кудайдын жаратканын бузган маселе. Эгерде бир адамдын ошондой боло турган болсо, анда ошол адамды шылдындап күлбөстөн, ошону оң жолго салган аракетин көрүшүбүз керек биз. Өткөндө бир тууган карындашыбыз чалат, күйөөгө тисем күйөөм гей экен дейт. Жосаңа эрлик кылып атабы десем кылып атат дейт. Бирок өзү дагы барып ишин кылып келет экен, ушуну өз көзүм менен көрдүм, эмне кылам деп чалды. Демек, билинбеген менен ошол элдин арасында болуп атат туугандарым. Ошол нерсе ушуну байкап калган учурда аларды сүйлөшүп таап неме кылып, оң жолго салган аракетти көрүшүбүз керек. Шылдындап күлсө адан сайын кача берет, ошентип отуруп жара көбөйө берет. Ону жашырсаң өлүм ашкара кылат дейт. Кабла вукуфи арафата дейт. Бул деген сөз Арафатта, Арафат убагында тургандан мурда деген сөз. Арафатка келип, Арафатка жок дегенде 1 мүнөт туруп 5 минуттан кийин, андан кийин кошулса, жок ажылык эсеп боло берет. Бул Арафаттын убагы келгенден мурда Арафатка турбай туруп кошулган болсо деген сөз. Анан кээ бир адам Арафаттан 1 күн мурда, Арафат 9 күнү болсо, бул 8 күнү бар Арафатка туруп келип кошуп эсеп өтпөйт. Арафатка турбай калса качан? Арафаттын мөөнөтү келгенде, Арафат деген жерде турбай калып туруп, ошого чейин кошулуп койгон болсо гана деген сөз. Ошондой маселе. Себеби Арафат деген сөз жер дагы, мекен дагы бир келген жер. Арафат деген сөз Арафат күнү, Зулхиджанын 9 күнү Арафат деген жер деген маани. Ооба. Ва маза фи хаджихи ва забаха ва каза. Эми ажылыгы бузулду, эмне иш кылат? Эмне иш кылат? Десе ажылыгы бузулду. Ва маза фи хаджихи, ажылыгын кадимкиде уланта берет. Ажылык бузулду, өлдү, эсепке өтпөйт. Бирок милдет мойнуңдагы ажылыкты улантуу. Тартип ошондой. Шариаты ушундай. Ва забаха, бир кой союп берет. Ва каза, кийинки жылы ажылыктын казасын аткарып берет. Шариат ушундай. Эгерде бир адам орозосун бузуп алган болсо, мисалы үчүн, бузуп алдым деп туруп кечке окат жеп жүрө берет, учурда чалчакта жок антпейт. Кечке чейин орозо кармаганда түр көрсөтөт. Эгерде бир аял эртемен айыз кармап атты, түштө орозо кармап түштө айызы келип калды, айызым келип калды, уракан сомодо көчөгө чыгып жеп отурбайт, міне кечке чейин тамакты бекин жейт дагы орозо кармады түр көрсөтө берет. Ал эмес ооруган адамдар деле ошол тамагын бекинип жейт. Ошол сыяктуу ажысы бузулуп калган адам ажылыгын уланта берет, бирок кийинки жыл ажылыктын казасын аткарып берет, андан кийин бир кой союп берет. Шафилер айтышат, бул бир төө союп берет деп. Биз айтабыз, ажылыкка дагы түссө, төөгө дагы түссө, андай болбойт таксырым. Бул Арафаттан келгенден кийин аялы менен кошулса, бир төө штрафка союп берет, бирок ажылыгы эсеп болот. А буну эсеп болбой калды, ошон үчүн бул кой эле союп бергенге милдеттүү болот дейт.
же bir koy soyup beret, je jet adam çoğulup turup jetinin biri olup biri koyga je bir töөгө şerik bolot. Aytты bir koy soyup beret. وَلَمْ يَتَفَرَّقَا فِي الْقَضَاءِ Erkek bilen ayal ököten koşulmadı, ököten kaza kılıp beriş gerek. Kийинки жылы каза кылып атканда эки бөлүнүп каза кылыш шарт эмес. Чоң эле ажылык кыла беришет. Эмнеге дегенде кээ бир сахабалардан айтылган, ошол эркек менен аял ажылыкта жүрүп Арафаттан мурда кошулуп алышкан болсо, кийинки жылы казасын аткарып аткан убакытта эки бөлөк ажылык кылсын дейт. Эмне үчүн? Былтыркы ысык мамиле болгон жерде эстеп кетип, быйыл дагы ысык мамилеге өтүп кетип, дагы бузуп албасын деген максатта. Алар ошону важип дейт. Эгерде эркек аял Арафатка турганга чейин жыныстык мамиледе болуп, орозо ажыны бузуп алган болсо, кийинки жылы эки башка ажылык кылсын, бири-бири көрбөсүн дейт. Ханафи мазхабта экөө жыныстык мамиледе болгондон коркушса, анда бөлүнүп ажылык кылганы мустахаб, бирок важип эмес деп айтышат. Туурасы мына ушул. Ал эми сахабалардын айтканы ошол мустахаб түшүндүрүп айтып атат. Былтыр кошулуп алган неме быйыл деле кошулуп алышы мүмкүн да. Wa ba'dahu tajibu badanatun. Arafatта тургандан кийин деген Арафатта деген сөз. Арафатка жеттиң, жок эле дегенде 1 мүнөт турдуң, андан кийин алхамдулилла Арафатка келдик деп барып эле аялың менен кошулуп сүйүш кысына кирип кеттиң. Арафатта 1 мүнөт турсаң дагы эсеп, Арафаттан кийин аялың менен кошула турган болсоң, анда тажибу баданатун, бир бадана союп берген милдеттүү болот. Көп китептерде бадана десе төөнөн айта берет, чындыгында төө эле эмес, төө же уй, же топоз же буйвол. Мына ушуну союп бересиң. Аялың бирди союп берет, сен бирди союп бересиң. Ошону менен ажылык эсеп болот, жанагы штрафың ошо менен жабылган эсеп болот. Бирок бул Арафадан кийин чачалдырганга чейин болсо. Арафатта туруп келесиң, Арафатта келип, Муздалифага келип, анан барып таш атып, анан келип койсо чачалдырасың да. Бул Арафатка тургандан кийин чачалдырганга чейинки аралыкта кошулуп калган болсоң, ошондо төө соёсуң. Wa ba'dal halqi shatun, алем чачалдыргандан кийин таш атканга чейин кошулуп калган болсоң, анда кой эле союп бересиң. Демек, аял менен кошулганын 3 сүрөтү бар. Эгерде Арафатта турганга чейин кошулса ажылык өлдү, bir koy soyup berесиң, ажылык уланта бересиң дагы, кийинки жылы казасын кылып бересиң. Эгерде Арафатта тургандан кийин бирок чачты кыркканга чейин аялы менен кошулган болсо, анда аялы биртөө же бир уй, күйөөсү биртөө, бир уй союп берет, ажылык эсеп болду. Эми чач кырккандан кийин бирок тавап кылганга чейин кошула турган болсо, анда эркек өзүнчө бир кой союп берет, аял өзүнчө бир кой союп берет, ажылык эсеп болду. Эми тавaf кылгандан кийин кошулсачы. Ага көптөгөн сооптор берилет. Беккеде жүрмөдө таш атып атат ажылыкта. Анан минада жүрөбүз. Бир мал деле милициялар тосуп калышты мынтип эле. Таш аткан жерде тосуп калышты мынтип эле. Анан тосуп калса адам ушундай го, бир авария болсо токтоп калып көрөсүн. Анан биз да студентпиз, эмне болуптур деп таш калып эле барып жанталашып калдык. Харам деп бизди кубалайт, биз болбой жулунабыз. Көрсө Мисирден келген бирөө ажылык бүттү, Арафат бүттү, таш атып атабыз, эртең эме барабыз. Иншалла бир эме кылайлы, ошол жерден бала барака болуп кетси, бала болбой жүрөт. Туулган балдарын бар палагда болуп, акмак болуп калды. Бир түзүгөрөк бала чыксын деп ниет кылып, ошол минада эле нарак бурчукка отуруп, чапан жамынып кошулуп калыптыр. Эл жүрөт, ушинтип таш атып жүрөт. Ана милициялар келип караса эле мында тур десе болбойт. Ана милициялар чапандарын тосуп тегеренип, ага шарт түзүп берип аткан жерлеси. Тоба кылайын. Адам арганда адамдар бар да, тоба. Анан Абдул Вахид деген профессор бар эле бизге кийин айтты да, талашып калдык анан. Ажылыгы бузулат, ажылыгы бузулбайт, ажылыгы өлдү, кийинки жыл каза кылып бериш керек, бир төө бериш керек, бир кой бериш, ушул маселелер келип атат да. Эми ал деле ниети түз, эми ошол ажыда жүргөндө, ихрам менен жүргөн убакта кошулуп калсак, ниетибиз түз, бир жакшы бала болуп калса, кийин бизди жакшы бакса деген жакшы эле тилек аныкы деле. Жакшы эле тилек аныкы деле. Анан айтсак шейх айтты, туугандар деди.
Бул ташатып аткан болсо акид Арафаттан келген, ажылыгы бузулган жок номер 1 деди. Ажылыгы бузулган жок номер 1 деди. Карап көрөбүз. Ташатып аткан болсо чачын алдырган болот, чачын алдыра элек болгон болот. Чачын алдыра элек болгон болсо биртөө союп берет, экитөө союп берет. Чачын алдырган болсо, экинчи ташатып аткан болсо, анда бирок таваф кыла элек болсо бир кой союп берет деди. Бирок таваф кылып алып туруп, келип туруп, анан кийин ташатып экинчи атып аткан болсо, эчтеке кылбайт деди. Болгон ушунча элдин көзүнчө ушундай иш кылган үчүн 5-6 истихара айтыш керек болот деди. Анан мен айттым да, ой тоба, бир эле маселе, бир эле иш кылса ушунча маселеси көп экенби деп. Көзү ушундай экен, мына ушундай маселе ушундай. Анда да бизде деле бар. Кыргызстандан барганда мен ошол жерде 9 жыл окусам, 9 жылдын бир 5 жылын ажырга кызмат кылдым да. Аялым менен баргандар, башкасы менен барганда таксырым, маялдар бөлөк, эркектер бөлөк дейт. Шарт түзүп бербесеңиз болбойт деп көп келип жүрүштү. Мына доктор Замир дагы билет. Бул киши доктор шарт түзүп бербесеңиз болбойт деп бул кишиден көп сурап жүрүштү. Анан мен сурайм дейм, ушул өлүп атасың эми, кандай эми Кыргызстанга барсаң, канча күн сеники десем айтат, эми ушул жерлер береке жерлер. Мен Меккеде 3 балалуу болдум. Өз 5 балам бар. Анан эжекелер ушат да кыздарга, силер окууну бүтмөйүнчө төрөбөгүлө деп. Анан мен аялым 2 жылда бирден төрөйт, 2 жарымда бирден төрөйт. Анан bir күн немесине ректор чакырыпты, деканы. Я шейха, сен окуганы келдиң. Ошол электе окууну бүтүп албайсың, анан да барып Кыргызстанга төрөй бересиң. Мага десе 100 туу төлкө берди, төрөбөй, мына 3 туу атат, 3-чү боласың. Аерде төрөлгөндө эле подарка бере берет да. Биринчи балат болсо манеж берет. Экинчи балат болсо дагы манеж берет экен, бизде манеж бар десек башка нерсе берет да. Анан сен ушутпайсың десе, анан бул да оозуна сөз келип калган, биздики айттыр, эми Меккеде көбөйүп калса деп атабыз да. Биз айттыр, ушу силер ажандар ушундайсыңар дейт, Меккеге любой нерседен эле берекени байлай бересиңер. Болду, сен ушпайм экинчи деп ошенткен дейт. Анын сыңарындай биздикилер ушундай. Меккеде береке болсун деп ошентип келе бер. Ал эмес китептерге жазып койгон, Меккенин таштарынан көтөрүп келсең деле болот деген жери Мажмал Максудта бар да. Эми чектен чыгып кеткен ал. 2 ирандык аял дейт, барсаң дейт, мындай бутун аркасын ташалып атты маркетте дейт, Аятулла дейт, досум бар эле. Анан бир айтты, таштан бирден алып алайлы. Меккеде жүрүт да магазинде. Сеттир. Ирандан чыгыптыр десе, мазар басып Маккага келди, Макканики болуп калды, ала берели. Ошо бут жууган ташты деле ошо Меккеден сатып алсак деп. Эми бул деген сөз туура. Аларда береке башка деген туура эмес. Ошол Меккеге болгон урмат сый, Меккеге адамдар махаббат деген түшүнүш керек да. Эми бир адам аялын кучакта өптү. Кошулган жок. Же аялын бир жерин кармады. Же аялын эстеп кетип түшүркөп койду, эмне болот десек, ажылык бузулбайт, качан гана болбосун, ага бир эле кой союп берүү милдеттүү болот. Арафаттан мурда, Арафаттан кийин, чачалгандан мурда, чачалгандан кийин, ташаткан бардык учурда экрандан чыга элек болсо, аялын кармаса, же кучакта өпсө, же бир нерсени эстеп, уруктугу чыгып кетсе, же чыкпаса деле бир эле кой союп берүү милдеттүү болот. Бирок эстеп туруп эчтеке болбойт. Аялын кармап туруп шахват менен, же шахват менен өп туруп уруктук чыкса дагы, чыкпаса да бир кой союп бериш ага милдеттүү. Эми жылаңач тавап кылсачы. Өткөндө жылаңачты көрдүңөрбү? Аламбидин базардан. Көрбөдүңөрбү? Facebook'ta жүрдü го. Жип жылаңач бир орус, бир 500 метр жип жылаңач басып кетти. Бирөө барып кой деген жок. Аламбидин базарында. Оригинал дейт. Оригинал экен. Эми ошонун астына бир аялдар чыкты, эркектер чыкты, көрмөксөн болуп коюп атышат. Бирөө барып жыга тепкен, бирөө болгон жок ошол жерде. Аны көчкө тебиш керек ошол жерде. Бирөө бир маани бербестен көрмөксөн болуп өтүп кетип атышат деп. Уят болот. Ошентип таваф кылса эмне болот? Уят болот. Орой калыш керек чөкөп барган. Бирок таваф кылып бүткөн болсо жылаңач, же тескери айланган болсо. Биз сааттын жебесине тереленебиз, сааттын жебесинде. Ал сааттын жебеси менен кошулуп, адамдар бул жака айланып атса, бул тетир айлана турган, таваф кыла турган болсо. Же үзүрсүз эле атка минип, арабага минип алган болсо. Буту баса жакшынакай, жөн эле арабага түшүп алган болсо, же велосипед менен таваф, же төө менен таваф кылган болсо, булардын бардыгы бирден кой союп берет.
Анткени ошол ара тавафтагы важип жок кылгандыгы үчүн. Пайгамбарыбыз төө менен таваф кылган. Пайгамбарыбыз өзү ооруп турган, жана элдер көрсүн деп. Азыр барса коляскалар бар, экинчи кабат кылып, үчүнчү кабат кылып койгон. Анан кээ бир адамдар бар, чарчап кетип эле отуруп коляска менен таваф кылып коём десе, анын деле жарай эле, бирок макру болот. Анан бир кой союп берет, штраф болот. Wa in qatala muhrimun saydan. Эми ихрам кийип жүргөн адам, мухрим адам сайд бир аңды ууласа. Аңды ууласа деген эмне? Атса деген сөз бар. Аң деген эмне? Аң деген умматты бир туугандар, бул эти желе турган, же желбей турган, бирок төрт аяктап баса турган болсо аң болот. Жана жаратылышынан жапайы болуп жаратылган болсо аң болот. Ошондой эле кургакта туулуп, кургакта жашаган жаныбар болсо аң болот. Биринчиси эти желе турган жана желбей турган. Эти желе турган десек, эркер, эме, аркар, кулжа. Эти желбей турган аю, арстан, жолборс, пил. Пил желеби желбейби? Я. Маликилерде жейт. Хамбалилерде жок. Ханафилерде жок. Бир Сенегал деген негр бар эле, досум, алым аябай. Бул чубактар айтат, шейх, Кыргызстанга келип кеттир. Бул шейх чубактар жылкынын көчүн жейт экен, этин жейт экен. Деп таң калып айтып болсо, жана карап мага мынтет, мурдун жүрүп жылкын жейт экенсиңер деп. Ana men aytdim, pilgin etini jegensizби desem anan astagfir. Şeyh astagfir oldu деп istihbar edip men aytdım, bular jeydi eкен desem, biz jeybiz deydi. Men aytdım, pil менен жылкы салыш деп көрбөйсүңбү? Pil деген чычкан чоңураак, кулагын карап көр өзүндө. Жылкы деген бул жакшы жаныбар. Десем ал да бир нерсе дейт, эшек окшош ондай мындай деп бир нерсе айтып. Тешип турат. Чоң алым эле. Ушундай конкурс болот эле. Устаздар күздүн күнү кылат эле, сентябрларда. Арабтар, анан араб эместер конкурс болот да. Анан бул чыгаттагы бир строчка ыр айтат. Ырдын акыркы тамгасы кайсы тамга менен бүтсө, бул жактагы ошол тамга менен баштап башка бир мисал айтыш керек болот да. Арабча ыр дегенде өз ойлоп чыгарбай түркмө болот, биздин ал жеңиштей жок. Ошол арабтарда белгилүү болгон акындардын ырларын алып келиш керек. Анан ошентип айтканда арабтар жыйынып коет, өзү араб эмес, африкалык өтө алым. Бирок Африкада ушундай өзгөчөлүк бар. Неге Африкада шынтыкта башка жерде окугандарда акыйда маселеси менен анан хадис маселеси өтө аз слабый окутулат. Аларда тафсир күчтүү окутулат, кыраат күчтүү окутулат, фикх малики эм жатка айтышат. Бирок хадис жана акыйда маселеси өтө аларда сүз окутулат. Ошон үчүн ушул хадис менен акыйдадан булардан көп мындай бир пайдалаш кыйыныраак, шынтыкта өтө белгилүү жерлер. Ооба. Биздин Орто Азиядачы Bizde bardыгы слабый окутулат. Бардыгы. Bizde hadis ilimi 4-хижри кылымда токтогон болсо, фикх илими 8-хижри кылымда токтогон. Ошондон бери bizde залкар алымдар жок. Чыгыш керек бирок. Чыгыш керек. Жакшы топурак, бош жараттагы деле чыгыш керек. Bizde азыр хадистин түбүнө түшүп жиберген, же фикхти, же акыйданы андайларыбыз жок. Болгон бир убакытта, бирок азыр жок. Açuçundur. Экинчиси, демек, чаян өлтүрсө боло берет, жылан өлтүрсөң боло берет, жанагыда жөргөмүш, мөргөмүш окшогондо өлтүргөн болсоң, ага штраф болбойт. Искандер деген досубуз бар, ажыга бардыр. Ушинтип отурсак чымын уз деп кондо эле бир өлтүрдү, анан бир кой сөзүндө чымынды алып кайра мынтип деп тирилтип берем деп күйлөп жүрөтчү. Күлкүн келет, башка келет. Эмне дейсиң, макул дейсиң да. Чымын өлтүргөндөн, ача зыян келтирген чымын өлтүргөндөн ага штраф болбойт. Чаян, жылан, себеби булардын 4 путу жок. Аң дегенде бизде 4 путу менен баскан, эти желген, желбеген болуш керек. Жана мутавахша фи асли хилкати жаратылган деле ошол жапайы жандык болуп жаратылгандар болуш керек дейт. Мисалы үчүн көгүчкөндөр. Көгүчкөндөрдү үйгө баксаң деле бул түпкүлүгү жапайы жандык. Ошондуктан көгүчкөндү өлтүрө турган болсоң, аң өлтүргөн болосуң. Ал эми үй жаныбарды сое турган болсо эчтеке болбойт. Эгерде курсагың ачык болсо, бисмиллах, Аллаху акбар деп үй жаныбар сое турган болсо, ал штраф эмес.
Бул жапайы жандык болгон, аң болот. Аң деген менен сени менчигиң эмес, балким талада жүргөн деген сөз. Ошондой эле төө же уй жапайыга айланып кетсе, бул аң болуп калбайт. Мисалы үчүн бирөөнүн төөсү бар, карматпай койгон экен, мынтык менен атып алган болсо деле боло берет. Таштанбек Акматов деген бир байыбыз бар, билесиңер. Эки жолку герой. Топоздон көп неме жок анда. Кээ бир топоздорун кармай албай, мынтык менен атып алат экен, ага деле уруксат. Бирок ал аң болуп калбайт. Ал жаныбар бойдон кала берет. Биздин айылда адат азыр болбой калды. Илгери биз жаш кезде эчкилерибиз болот эле да, анан ар бир айылда эчки болот да, эчки жайлоо калбайт. Анан айылдын бар эчкилерин чыгарып туруп кошуп кое берсе, эчкилер ушул акылдуу эле болот. Жайы менен бардык өздөрү оттоп үйгө келбей, анан бир жарга барып, жарда түнө ошентип жүрө берет дагы, анан мал келгенде анан кайра бөлүп алат эчкилерди. Анан биздин айылдан 4төө мас болуп арак ичип башка кылып, анан жайлоого чыгабыз, ууга чыгабыз деп, анан ууга чыгып айданып анан кайрылып ошо айылдын башка четинде токтоп калышыптыр да. Адашып тегерен айлана бергем жеттик деп, анан алыстан кийиктер көрүнүп, анан кийик тесе көп экен, эң чоң текесин атабыз деп 5-6 атып, анан жеп, анан соғылса, өздөрүнүн эчкилерин атып алыптыр. Өздөрүнүн эчкилерин атып алыптыр. Жайлоодо жүрөбүз аркарларды. Каякта аркар, эчки кала эчки, сара эчки, кара эчки. Анан төлөп беришкен кийин ээлерине. Биз атып алдык деп. Азыркы чейин ошолорду көрсө адам күлкүсү келет. Жайлоого барып, эчки атып алышыптыр. Демек, жапайыга айланып кеткен эчкилер деле аң болуп калбайт. Аны ээси сойсо жатып алса ага штраф болбойт. Ал эми деңиздин жандыктарынын бардыгы адал боло берет. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ухилла лакум сайдул бахри ва таамуху мата'ан лакум ва лис-сайярати ва хуррима алейкум сайдул барри ма думтум хурума." Маида сүрөсүнүн 96-аятында айтат: "Ухилла лакум сайдул бахри." Силерге деңиздин аңдары адал кылынды. Деңизден кайырмак менен тор менен тосуп алып жей тургандар адал кылынды. Ва та'абуху мата'ан. Ошондой эле деңиздеги тамактар дагы силерге жыргалчылык, рахат алуу үчүн адал кылынды дейт. Демек деңизде аңдан башка дагы тамактар бар экен. Чөп-чар чыгар экен, деңизде мен билбеген дагы бир бадилер чыгар экен. Айтор деңизден ошол аң кылбасаң деле кармап ала турган нерселер болсо, анда ошолор силерге адал кылынды. Валис-сайярати, жана ошол деңизде сапар жүргөндөр дагы. Моряктар жана башкалар деңизде эмне чыккан болсо, алып жей берсе адал болду дейт. Ва хуррима алейкум сайдул барри. Силерге кургакта жашаган жаныбарларды аң кылуу арам кылынды. Ма думтум хурума. Силер мухрим, ихрам кийген абалыңарда болсоңор эле дейт. Демек, ихрам кийгендер балык тутуп жей берет, бирок кургактыктагыны жеп үлгүрө алышпайт. Мен өзүмчө ушул аятты көп ойлоно берем. Аллах Таала эмне үчүн кургактыктагы жандыктарга тыюу салат дагы ихрам кийгенден кийин. Анан суудагы жаныбарларга тыюу салбайт. Бирок ихрам бүткөндөн кийин бардыгына тыюу салбайт. Эки нерсени ойлойм. Башка кылдуулар дагы табар бир нерсени. Биринчиси, адамдар ихрам кийип келгенден кийин өтө көп миллиондон адамдар келсе, анда Меккедеги жаныбарлардын бардыгын жокко тез эле чыгарып коюшат. Чакан жерде жаныбарлардын баарын жок кылып, андан кийин кеткен Мекке шаарындагы адамдарга кыйынчылык келет. Ошол жаныбарлардын ар биринин өзүнүн ошол жаратылышты сактаганга мааниси, ролу бар. Чымчык келсе куртту жейт, курт келсе башканы жейт, айтор бири-бири толуктап отуруп, ошол шарт бизге ыңгайланышып турат. Жаратылышка жана башка нерсеге өзүнүн тийгизген таасири бар. Демек, жаратылыш менен таттуу мамиледе болуу керек деген маселе биздин шариятыбызда бар. Шариятта сүтү барды, бооз болуп турган жаныбар атканга болбойт, арам болот. Ошол сыяктуу эле мына ушундайлар дагы болбойт. А бирок суудагы жаныбарларга эмнеге тыюу салган жок десек, адам өзү кургактыктагы жаныбар. Кургактагы жаныбарды жейдей турган болсоң, бардыгы тосполо отуруп, бардыгын кырып коюшу мүмкүн. Ал эми суудагыны андай кылган мүмкүнчүлүк аз, анткени адам баласы суудагы жаныбар эмес. Билесиңер, суу кургактан көбүрөөк ээлейт жер шары.
Demek alардын kaçıp kutulgan mümkünçülüğü köp bolot. Kurgaktık içine biz tosup bardığın jok kılıp koyuş mümkün dagı jaratılışka köbürөөк ziyan tegizip koyuubuz mümkün. Acıga bargandar direkt açka kalışı mümkün. Junda açka kalbasan dengizge barıp oşodan tutup jey ber. Adam dengizge barganda kereginçile tutup jeydi. Mına uşunday hikmat Allahu alem bolsa gerek. Aw dalla aleyhi qatilahu. Jedeyt bir adam başka bir adam аңчылык kılıp uğulap atıp atkan bolsa, oşonu öldürgen adamga işaret kılıp, dalalat kılıp, mına beyde turat dep körsetip aytıp bergen bolsa deydi. Özü atayın dep atat biri. Dese ihram kiygen biri arkanda turat dep körsettiler, burulup atıp kaldı. Mına uşul dagı emne boldu, iştirap boldu deydi. Birok oşol görübögen nerseni körsetip berse, anan özü görüp atayın dep asile, onu turat dep körsetip atsa, aga iştirap boldu aga. Körsetkenге sebep degende al körsetpese dele özü körüp algan ele. Ekinçisi onu dep körsetkende oşonun körsetkönün tigi uğup işenip atkan bolsa. Ana bul körsetip atsa dele aga şembeyle özünün körgönün atıp atkan bolsa, bul dagı iştirap төлөбөйт. Mına uşunday maseleme kete beret. Yacibu cezauhu. Mına uşunday bolsa bul adamlarga cazasın tartuu vacip bolor deydi. Özü aňulasa, je aňulaganga dalalat kılıp aytıp körsetip berse, işaret kılıp berse, bul adamga cazasın төлöp berүү millettүү boldu deydi. Cazasın kantip төлöp beret? Ay ma qawwamahu adlani fi maqtalihi. Oşol janywardy atkan jerdegi eki gözlü adamdın bağlap bergen baasın төлөйт deydi. Ande senin baası var. Oşol kaysı jerde atılgan bolsa, oşol jerde tajribalı akıl estüyek adamды alıp gelip taksırım mına uşul bir toyokuştu atıp koydu. Uşul toyokuştun baasın bağlap berinizde. Birok türü turgan avalındağı toyokuştu. Eko aytat, tak toyokuş türü bolgan bolsa, bu nemege salıştırabız? Demek bir torpoğa salıştırabız. Bir jaşat torpoğa. Je 3 yıllık bakma koşkolu salıştırabız. Oşogo tengele turgan bolsa, anda munun baası mınday dep çeçip berse, oşol baany sadaka kılıp bergenge millettүү bolot. Aw fi aqraba makan minhu. Oşol atılgan jerde oşonun baasın bilişpeyt eken. Bilişpey kalsa, oşol atılgan nersenin baası belgili bolgon en jakın rayondogu baany alıp durup, oşonu menen ştrafın төлөйт. Uşunda yerece var bizde. Keçe böyle surayt, ayaktan Yakutiyadan dep, men narından yüzdüm. Bizde tün jarım ele saat bolor eken deyt, anan kanti oroza karmayız deyt. Men ayttım, şariatımızda uşunday, oşol günü menen tünü normaldуу bolgon en jakın жерден kalendarın alıp durup, oşol saat menen karmayız dedik. Yok buna uşunday. Akrab fal akrab, jakın dep söm karış dep kete beredi. Egerde atılgan jerde baa jok bola turgan bolsa, oşogo baası var en jakın жерден baasını alıp durup bularga baylap berişet. Kız göğe tiyip kaldı. Göğe tiyigende ökö süйлöşüp, tak bana mınça mahır veresin dese, bul mahır musamma olup kalat. Atalınga mahır bolot dagı, nike kıyılganga çeyin iki taraptan gelişilgen baa, bul atalınga mahır bolup, oşol kalındı, oşol mahırdı bergenge millettүү bolor. Ay emi, ökö biri katты sүйgön eken, boydok jürgön eken, jetpey kalgan eken, nike sıyıp atkanda mahır surangalı kelibesten kız delesinden çıkıp kalıptır, balan delesinden çıkıp kalıptır, apak çapak nike koşulup, anan koşulup bütüp, anan okumu kangandan keyin oku, emi mahır demine kılabız dep, mahır düşten gün eske geliptir. Mahır düşten gün eske gelse, emi mahırdı bıçuu degen söz bolgoydu. Mahır misil degen bolot, okşoş mahır degen bolot. Bu kanday? Oşol erge tiygen kızdın bir tuğan ejesine kança mahır verilse, oşonça mahır verilir.
Эжеси жок болсочу, сиңдиси эрге тийген болсо, сиңдиси жок болсочу, анда ошол кыздын уруусундагы сулуулугу, акыл эси, билими ушул кыздай болгон кыздарга канча махыр берилип жүргөн болсо, ошончо махыр берилет. Уруусу боюнча андай кыз жок болгон болсо, классташтары дейт. Болбосо кошун айылдагы кыздарга канча махыр берилсе, буга да ошончо махыр берилет. Демек, жакын кете берет. Андан сырткары bir adam zeketini bere turgan bolsa, bir adam sadaka bere turgan bolsa, koşnalarına, tuğanlarına versin. Anan koşnalarına versin, ayıldaşlarına versin. O şendip jakın-jakından kete versin deydi. Tuğançılık, biri-biri menен katlaşуу maselesi İslam'da öte tereң orun algan. Emi ştrapты aytıştı. Bul toyguş atıp aldı ele. Tak, bul toyguştun baası 30.000 so'm. Demek sana ştrap 30.000 so'm boldu dedi. Esepte 30.000 so'mdu koluna karmap turat mınday kılıp şamallardı. Anı kantip beredi. Mınday kılıp çaçı öre, kantet dese ayttat. Feyeşteri bihi hadiyen yuzbahu bi Mekkata. Oşol akçaga hadi satıp alat dedi. Koy satıp alat. Kança koy gelse, oşonu satıp alat dağı, oşonu Mekke şaharında soyut dedi. Ştraf akçasını çıkardı o. Oşol akçanı alat dağı, oşol koyga töö satıp alat. Eğer jetse, bolboso muy satıp alat, bolboso koy satıp alat, kança gelse oşonçonu satıp alat. Satıp alganda kurmandıkka жарай турган болуш керек. Эгерде кой сатып ала турган болсо, кочкор сатып ала турган болсо, 6 айдан жогору болуш керек. Эгерде эчки сатып ала турган болсо, 1 жаштан жогору болуш керек. Эгерде уй торпа сатып ала турган болсо, 2 жаштан жогору болуш керек. Эгерде төө сатып ала турган болсо, анысы 5 жаштан жогору болуш керек. Бирок ошол штрафына азыраак акча болуп, ого 6 айлык улак же 4 айлык козу келип калса, анда ошону тирүүлө садака кылып жиберет. Анда ошону эмне кылат? Тирүүлөй садака кылып жиберет. Аны сойгондо эти деле чыкпайт. Үмө багып алса, ого эмне болот? Пайда болот деген маани. Меккеде союлат. Атка өнөңөрүп келип, Кыргызстанга алып келип, ат башыны сайдын боюна союп жейм десең өтпөйт. Ошол каны Меккеге төгүлүш керек. Сен ошол жердин аттың. Demek ошол жерде каны төгүлүш керек. Мекке дегени харамдын жери деген сөз. Сойгондон кийин коюп койсоң, карчык этиге жеп кеткен болсо, же бир ачка ууру бар экен келип этиң уурдап кеткен болсо, деле сен кутулдуң. Себеби маселе сойгондо турат, каны төгүлгөндө турат. Кийин ууру келип көтөрүп кеткен болсо, карчык жеп кеткен болсо, деле сен карыздан кутулган болдуң. Ошол сойгон этки садакасын бериш керек деген биздин мазхабта айтылынбайт. Же кой сой албай турган болсоң, ошого тааман буудай сатып ал дейт. Арпа сатып ал дейт. Сатып ал дагы ятасаддaqu кал фитрати, орозо битир өлчөмүндө кылып адамдарга тарат дейт. Орозо битир өлчөм быйыл канча болду буудайдыкы? Сом. 30 сом дейли. Budaydık. 30 сом bolsa, seniki kança oldu? Seniki 600 сом болгондо мисалы үчүн, 600 сом болсо 30 сомду канчага бөлөсүн? 20га бөлөсүн дагы, демек 20 адамга таратасың деген сөз. Bir адамга bir орозо бүтүрдөн азыраак өлчөм тийбеш керек, андан көбүрөөк тисе зыяны тийбейт. Демек, анын тараткан тартиби бар. Кандай? Ар бир адамга жок дегенде орозо битир өлчөмүнчөлүктү таратып бересиң. Koy soyun desen koy жок болуп калды, же койдун акчасына акчаң жетпей калды, же базарга баргандан зериктиң. Ошол жанагы айтып берген жанагы 30.000 сом акчаңа барып туруп тамак сатып алып тур. Тамак дегенде буудай. Торт, бутерброд эмес, буудай же ун. Сатып алып ошону таратасың. Араб тилинде таам деп айтылганда туугандарын буудай түшүнүлөт. Анткени тамактардын чең төрөсү буудай. Ошончу таам дегенде бирөөлөр айтат, мына орозо бүтүргө бир кембагал тое турган таам деп атат. Демек файызага барса мынчага тоет, демек төрөсүгө барса 1000 сом болуш керек. Демек сен 2000 сом беришиң керек деп бир нерсени сүйлөтө жок, андай эмес. Таам дегенде бул сен айткан аш көш мант эмес, бул эмне? Бул буудай. Бул буудай. Бирок садаканы каалаган жерде берсең боло берет.
Садаканы Кыргызстанга алып келип берсең деле боло берет, Истанбулга жолдон түшүп калып берсең деле боло берет, Мадинага барып берсең деле боло берет, Меккеде бериш шарт эмес, бирок Меккенин кембагалдарына бергениң жакшыраак. Бирок Меккенин кембагалдарына таратып бергениң макулураак, жакшыраак. Колуңан келсе адамдарга тегиз кылып бөлүп бер. Ар бирине бир орозо битирчелик, бир орозо бүтүчелик бөлүп бер. Ошол эң жакшы. Эгерде бардыгын чогултуп бирөөгө берем десең, ага деле каршы эмесмин, бирок көпчүлүгүнө бергениң жакшыраак болуп эсептелет. Анткени көп адам дуа кылат. Дуа кылбаса деле ыраазы болуп сени караган болсо, ошонун өзү көптөгөн дуага эсеп болот. Ау сама ан кулли мискинин яуман. Же ар бир мискин үчүн бир күндөн орозо кармап берет дейт. Бу жерде мискинди өзүң чыгарасың. Калькулятор барбы? Анда кимде калькулятор барсың, жокпу? Таксы. Жок. Бар. Жок. Тура берсин. Мындай. Эсептеп чыгарыш, төгүш атып алды. Төгүштүн басын баглап берди. Багласа канча болду? 30 000 сом болду. Бир орозо биттир канча bizde? 30 сом болду. 30 000 сом болуп атат. Демек 30 орозо биттир бар деген сөз да. Демек 30 орозо биттир болсо, демек 30 орозо кармап бересиң деген сөз болот. Эгерде ошол аткан нерсеңин баасы 8 орозо биттирчилик баа болсо, 8 орозо кармап бересиң деген сөз болот. Эгерде бир күнчүлүк 30 сомдук эле нерсени неме кыла турган болсо, аттында баалана турган болсо, анда бир эле орозо кармап бересиң деген болот. Орозо кармап берген күнү ошол сен аткан баанын баасына жараша. Ошону баалап берет. Ошол бааны орозо биттирге бөлөсүн, канча орозо биттир чыкса, ошончо мискинге тамак бересиң деген да. Эме будай бересиң деди. Же будай бергиң келбес, ал дагы жок болсо, эсептеп бергенден кийин канча мискинге бере турган болсоң, ошончо мискиндин санынча күндүн орозосун кармап бересиң. Демек, сен аткан нерсе чоң болгон, кичине болгон жараша 10 күн, кээде 20 күн, кээде 30 күн, кээде 2 күн, кээде 1 күн болуп калышы мүмкүн. Бирок кээде сен өлтүрүп койгон нерсенин штрафы орозо биттирин өлчөмүнө жетпей калышы мүмкүн. Вама фазала анху тасаддака бихи ау сама яума. Андан ашып калган болсо, орозо биттирин өлчөмүнө мисалы үчүн 4,5 орозо биттир болуп калган болсо, эмне кыласың десе, анда 5 күн тутуп бересиң. 4 ашып калганга 1 күн тутуп бересиң деген. Андан азыраак турган нерсе дагы берип кое бересиң. Ашкан нерсени эгерде күн ашып калган болсо, анда 1 күн кармап берип коесуң дейт. Деп атып штраф төлөп бүттү. Эртеси дагы атып алды, эмне кылат? Кээ бир маскаптарда эртеси атып алса, бүрсүгүн атып алса, бардыгын ошол жана төлөгөн штраф жетиштүү болот. Бирок бизде андай эмес. Ханафи маскапта утур атканыңа утур жаңы штраф кете берет. Ар бири өзүнчө жинаят катары каралат. Буга көпчүлүк алымдар моюн сунган, мына ушул нерсе китепте айтылган. Жыйынтыгында ушундай туйганым, эгерде бир адам аң атып алган болсо, ошол аңдын өзү базарда бар болсо, базарда ошону сатып келет деген сөз. Мисалы үчүн аркар атып алдың да, аркар атып алсаң, аркардын дал өзүндөй теке базарда бар болсо, өзүн сатып келесиң, же базарда аркар сатылып аткан болсо, менчик болуп, ошону алып келип бересиң, союп бересиң деген сөз. Эгер андай жок болсо, мында көбүнчө жок болот, анда ошонун баасын алып келип туруп, ошону эмне кылып берет? Сатып алып берет. Wa in naqasahu yajibu ma naqasa minhu. Эми аңды атканда, аңды атып аптыр, бирок аңдын кээ бир жери кеметип коюптур. Кантип кеметет? Мен базардан короз алдым, тоок алдым. Анан тоок короздор менен мамиле кылганда карасам жыгылып түшүп атат. Эмне жыгылат бул деп карасам, короздун канаттарын кырып коюптур. Короз өзүнүн функциясын так аткара алат экен. Ал короздун канаттары ошол короз жыгылбастан түз турганга жардам берер экен. Майып кылып коюптур корозду. Көрдүңөрбү? Ошол сыяктуу Меккеге барган адамды мен канатын көрбөй албадым анан. Ак короз бир дайып хадис бар, ак короз береке болот деген. Фазаил амалда каякта экен билбейм. Анан ошол издеп барып ак короз алдым да. Сен бир айтат, малдын карасы жакшы болот, таксырым кара короз алыңыз дейт.
Men aytdım, "Jok" dedim. "Dayıf hadis bolsa da bir hadis bar" dedim. "Balkim olmuyor hadis bilbeyim. Biroq Akkoroz деген jeri var. Şoga men Akkoroz alayın, Akkoroz kıygısa bereke bolot." Bizim kanat kırılıyor. Al-muhim, anga vargan adamlar аңдын bir jerin kemitip koysa. Töөгүштү куйругун жулуп алса. Je bir atkanda butuna butu çolok bolup kalsa. Je uşul siyahtı kılıp aң uğulaganda oşul aңdagı janıvarlарды öldürgөн jok, biroq kemitip koysa ne kılat dese kemigeni төлөп берет дейт. Kemigeni kантип төлөп берет? Oşol soğuk uçurunda bağlayıp, kuyruğu var töөгүштү bağlayıp, oşol эле töөгүштү kuyruğun julup turup dagı bağlayıp, ortasından çıkanda ayırma kança bolsa, mına oşonçonu sadaka kılıp kem bağlarga berет. Mına oşonçonu sadaka kılıp kem bağlarga berет. Wa in akhrajahu an hayyiz al-imtina'i aw kasara al-bayda fa qimatuhu. Emi janavardı ziyan keltirip uşunчалык деңгээлде ziyan keltirdi, özün özü korgon oturgan alkaktan çıkarıp jiberdi. Misal üçün 2 butundek sındırıp koydu. Türü kaldı. 2 butundek sındırıp ketdi dagı özün özü korgoy turgan alkaktan çıkıp ketdi. Koyondun 2 butun sındırsan karşılığa jem bol degen söz türü turgany menen. Töөгүштүн 1 butun sındırıp koysaң 1 but menen alga çeyip bara albayt degen söz. Je toğuqtu alıp turup bardyk jündörün julup turup koy bersen, al narak bar ölüp kalat degen söz bolot. Öldürgön joksun, biroq özün özü korgonu funksiyasını jogota turgan dengelde ziyan keltirip koysaң, anda oşol aңды толук төлөп бересиň. Öldürgöndür ele bolot. Aw kasara'l bayda fa qimatuhu. Je jumurtkany sındırsan, jumurtkanın baasını төлөp beresiň. Biroq sındırgandan karasan içinde jumurtka neme olup kalıptır? Sasıklık olup kalıptır. Anı balak dep koyduştuk da. Anı төлөp berbeysiň. Biroq sındırgan içinden jojo çıkkan bolsa, oşo sen sındırgan sebepti ölüp kalgan bolsa төлөp beresiň. Biroq alganda muzdak bolup katıp çirip murdal ölgönü bilingen bolsa anda sen işteki төлөp berbeysiň. Sebep jumurtka degen söz bul kelечектеги emne toğuq degen söz. Şonuň üçün jumurtka jeseň köp tamak jegenden köpürөөк пайда берет. Oşon, kalorini, kalorini. Oşonda öyle danek jeseň, danek dagı doktor Tamir köp aytat, paydası köp bolot danekтердики дейт. Örüktön görө örüktün daneginde kaloriya köp bolot, bilbeyim uşunday kanday aytат, danekтерinde köp bolot. Demek jumurtkany sındırsaң dagı bir janыкты öldürgöndöй эле barabar. وكذا إن ذبح الحلال سيد الحرم أو خلبه أو قطع خشيشه أو شجره إلا مملوكا أو منبتا أو جافا. Oşondoy ele halal adam, halal degen acı emes adam. Mekke'de yaşap atkan, soda menen barıp kalgan, aytor ihram giyibegen halal bolgan adam. Haram emes, muhrim emes, halal ihramı jok adam deyt, bir aң uğulasa deyt. Bul adam emne kılat? Bul adam dagı oşo uğulagan aңы төлөp berет. Tuğanım Mekke'deki canavarlar atkan ihram giygen adamga emes, ihram giyibegen adamga dagı tiyешeli. Mekkelik bolsoň dele oşol jerde ihramda turganda oşol jerdegi can atınga saňa bolgoy, аны şariatыбыз тыюу салат. Ihramga эле байланган эмес, ihram эмеске dagы байланган. Mekke'ge barsaňar köp uçgöndö jüle beret bilesiňermi? Kadimkide uçup konup başıňa konup jüle beret aýerде. Hiç korkmayın. İlgari janavarlar da şunday bolçu dep aytышат da. Jana Suez kanalı misirlikler kurgandan keyin tosulup kalıp jayındagi kışında kelgenler gelbey kalıp oşentip janık bolbay kalbay kaldı deydi. Biroq bizdin dostlarыбыз бар эле, алардын куштары бар, koyun кууга чыгышат kadimkide. Koyun alıp gelip ana koyun etini jep özdөрү jırgap toyulup jüle berишет da. Ana men dagı gelip koyun jetip men koyundu buyakta da jegim gelbeydi. Ayakta da jegim gelbeydi, jyk barbayt dedim. 6-njy günü bazar günü kuş salgana çygышат, türkü tutuşat, koyun tutuşat, ana maktan jeşetişat. Başkonda bizdeki dostlar uğa çygyptır. Eçtege tappay, ana bir topoz dele koyup alıp atışıp, ana şonu soyup jep ana gelişipdi. Biroq topozdu koyup alıp atkan bolsa aram bolup kalat. Sebep topoz büyük koluğu canı var, anı baylap turup atkan bolsa, oşol atkan boyunca ölsü aram boldu. Anjegilge bu koydan düşünbeydi köpdörü. Anı bıçak menen soyuş керек. Al zab istirari. Al degen oşol atmayınca tutalbay kalgan uçurdan atkanga toora kelet da.
Анан байлап алып туруп маңдайына ата турган болсоң, ошондон өзү аны өрөт ушу арам болуп калат. Антиги болбой калат. Халал адам, ихрамы жок адам бир аңды уулаган болсо, анда аны кыйматын бергенге туура келет, баасын аны белек кылат, же кембагал тойгуздурат, бирок бул адам орозо тута албайт. Ихрам кийген адам орозо менен кутулса болот, ал эми ихрамы жок адам орозо менен кутула албайт тууганым. Ихрамы жок адам орозо менен кутула. Демек, ихрам кийгенге Кудайдын бир аз сыйлыгы бар. Штраф төлө, ошону кембагалдарга бер, болбосо ошонча орозо тутуп бер dedi. Ихрамы жок адам бул Кудайдын коногу эмес ал жерде, бул адам эмне кылат? Бул же мискин тойгузат, же жанагыны курбандыкка чалып берет, башка жолу жок, бул орозого бүтүрө албайт. Ау халабаху, же ошол адам аңды кармап туруп сабып алды. Эликти кармады, бугенени сүт агып турган экен, барып туруп ушундай саап уурдай түшүп жибериптү. Не кылат? Ошол сүттүн баасын төлөп бере турматтуу бир тууганым. Сүттүн баасын эмне кылат? Төлөп бере турматтуу бир тууганым. Харамдын аңдары, жаныбарлары харам болот, ихрам кийген адамга дагы, ихрамы жок халал жүргөн адамга дагы. Шарият өзү чектеп чыгарып койгондон башка атканга такыр болбойт. Ау ката хашишаху. Же харамдын чөбүн жулса, ихрам кийген адам болсун, ихрамы жок адам болсун, харамда өсүп турган чөптү барып туруп, ментип жула турган болсоңуз таңа штраф болот. Анын чөбү дагы харамдын чөбү. Жаныбарга тийбей дедиби? Демек ошол жаныбар жей турган чөп дагы, жаныбар бекине турган чөп дагы, жаныбар түйүн уясала турган чөп дагы ошол харамдыкы болот, аны жулганга болбойт. Ау шажараху, харамдын дарагын дагы кыркканга болбойт. Илля мамлукан. Бир гана нерсени кырса болот, мамлукан эси өзү өстүрүп, өзү кожоюн чыккан дарагын гана. Өзүнүн жери бар, огороту бар, огородун ичинде чыгып сатып алган жеринде дарак болсо, аны өзү кессе болот. Бирок өзүнүн, мисалы үчүн менин дарагым менчик болсо, сен келип кесип алсаң, сен мага дагы төлөп бересиң, жана Кудай үчүн дагы төлөп бересиң кембагалдарга. Экиси түшөсүң. Мен өзүм кыйсам болот өзүмдүн дарагымды. Ау кана мунбатан, же адамдар тарабынан өстүрүлгөн чөп чар болгон болсо, аны кыйсаң болот, аны кырсаң болот, аны жулсаң болот. Өзү өскөнү жулсаң болбойт. Меккеде атайын ар бир дарага бирден кран чыгарып, дарак өстүрүп коет. Демек ошону сындырсаң, Меккенин дарагын сындырган болуп эсептелбейсиң. Ал атайы өзү өстүрүлгөн дарактар болуп дагы ага штраф жазылынбайт. Өзү өсүп калган дарактар, тоташтагы дарактарды чөптөр жулган болсоң, анда штраф болот. Ау жаффан, же кургап калгандыгын терсең дагы зыяны тийбейт, ал боло берет, отун кылып от жагып, тамак биширсең, ошол жерде урматтуу бир тууганым жарай берет. Вала юр'ал хашишу. Меккенин жайлоосундагы чөптөр оттотулбайт. Төө минип барсаң, ат минип барсаң, арбаны куржуна салып жүрүп. Арабага чөптөрүн салып ал. Сен барып жетирип кеткен болсоң, аякта адамдар эмне кылат? Болбойт. Ошон үчүн Меккенин чөбүн жетиргенге болбойт. Деп Абу Ханифа айтса, Абу Юсуф, Имам Малик, Имам Шафии боло берет, деп аттарашка калсынбы деп алар боло берет деп чыгарат. Бирок биз айтабыз, Абу Ханифанын сөзү этибарга өтө керек болот, Абу Ханифанын сөзүн алабыз дейбиз. Көтөрүп бар өзүң менен бирге. Ал жерде кыйнаба. Вала яктау шай'ан минху илля изхира. Ошол Меккенин чөптөрүнөн изхир деген чөптөн башка чөп таптакыр жулбайсың дейт. Эмнеге изхир деген чөп жулсаң болот десе, изхир деген биздеги мия деген чөп бар, билесиңерби? Мия деп коет. Ошол сыяктуу чөп, бирок жыты бар, ал эки нерсеге иштетилет. Үй салганда үйдүн үстүнө жыгач таштамайды. Анан
neme taşlap janagıda mayda jıgaçtарды, kal şakçalardı. Keyin toprak taşlayбыз. Oşol şakçalardan arasından toprak düşüp ketpesin dep, izgir degen çöptü julup kelip tamırı menen. Oşondan koyup durup üstüne keyin ılay taşlaganda ılay tüyün ötüp ketpey turgan bolot. Keyin oşonun jakşıты болгон үчүн үйгө jakşıt kelip turat, çышkan puçkan aralabastan oşol jakşı bir kasiyetli ушундай bir çöp болгон bolot. Oşondo ele marhumdu gömgöndө kazanaka kirgizip oozuna kam kirpiç koygondan keyin toprak töksöң gübelerin arasынан. Naraka toprak düşüp ketişi mümkün da. Oşondo oşonun üstüne jana isgir degen çöpten julup kelip taşlap turup keyin toprak taşlaşat degen söz da. Janaga связка болуп турсун деп. Demek Mekke'ye varganda izhir degen çöptü julsa bolot, başka çöp julsa bolboyt. Anı paygambarыбыз hadislerini aytkan talaş emes mesele bolgon üçün al meselelerdi kayra aytıp oturgandın yine gazeti jok urmatlı bir tuğanım. Demek jiyintip ayta turgan bolsa anna kulla shajarin ambatahu nasu wa huwa min jinsi ma yumbituna kaz-zar'i. Birinci türü adamlar adatta özleri östürüp жүргөн madani ösümdükler bolgon nerseni östürüp durup oşonu bir adam jula turgan bolsa buga ştraf jok. Misal üçün pomidor madani ösümdür. Oşonu Mekkelikler egip algan bolsa, oşonu biri var julgan bolsa buga ştraf jok. Bolgonu kojoyun taksir mындай bolбойт desen төлөp бербесең, şariat tarapta sana bunu öjüktölбөйт. İhram bolgon üçün. Ekincisi oma ambatahu nasu wa laysa mimma yumbitunahu adatan kal-arak. Ekincisi madani ösümdük emes deydi. Özü japay ösümdük. Biroq oşol japay ösümdüktü adamlar alpeşte östürüp alıptır. Misal üçün arak degen arak. Misal. Aygülgül degen gülübüz var Aygül toğda. Oşol japay ösümdük. Anan ap kelip үйүңө östürüp algan bolsoň, bul mençik bolup kalgan jeri jok da japay boydan tura berет. Biroq östürüp alıp menet korotkondugum üçün oşonda öz japayı bolup adamlar östürüp algan ösümdük bolsa, anda oşonu sındırsan da alsan aştırap жазылынбайт дейт. Üçüncüsü وَمَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ مَا يُنْبِتُونَ. Özü öskön çöp, biroq çöptün özü madani çöp. Adamlar östürüp turgan çöp pomidor misal üçün, biroq jep turup ırgıt kargen buz tep jerge düşüp kalıp, anan biröge suun tökkönken ösüp ketip pomidor çıgıp kalıptır. Echkim östürgön jok, biroq adatta adamlar özü östürüp turgan ösümdük, madani ösümdük, munu julsan dagы ştrap jok. Ştrap kaysında bolot? Adamlar östürübөгөн, özü öskön, adatta östürülbөгөн japayı çöptü julsan gana oşondo sana ştrap bolot. Wa bi qatli qamlatin göynögüngde bit жүргөн bolsa, denengde bit bar bolgon bolsa, oşol bitти karmap turup minti öldürgön bolsoň, sana dagы ştrap. Komos emin gelemiz. Bit azı bit deriz. Bit köçede ketip atsa minti öldürseň, aga ştrap jok. Denengdegi kiyimdegi bitти öldürüp atsan sana ştrap bolot sebep degende sen özüңdөгü neseni ketirip жашоонун ырахаты менен ырахаттануун жолун издеп атасың. Ошон үчүн биттеп кеттим деп көйнөң алып туруп күнгө кактап туруп bitтерди күйүп өлтүрө турган болсоң, дагы сага штрап болот. Же атыр сууга жууп жиберейин деп bitтерди өлтүрөйүн деп туруп, түлкүгө окшоп туруп, куулук кылып барып туруп, түлкүнү билесиңерби? Түлкү биттеп кетиптир. Биттеп кетип эмне кылышты билбестен бир эски койдун курумчусун таап алып тиштепти тумшугуна. Барыптыр да куйругун сууга салган экен, куйругундагы биттин бардыгы жогору качыптыр. Куйругун салып барып бутун салып барса баары жогору келет да. Анан баары башына келгенде секин түлкү сууга түшсө, бардыгы курумчуга чыккан экен, курумчуну агызып жиберип анан кийин бай деп түлкү чыгып келе берет. Курумчу билесиңер, тери, кийиз. Ошого чыгыптыр түлкү. Ошол сыяктуу сен дагы ушундай кылам деп туруп, көйнөктү алып атайын самы сууга жүйүн деп туруп биттеди өлтүрөм десең, дагы штраф болот. А бирок антпестен кирдеп кетип, ихрамды бир жууп алайын деп туруп, жууганда бит самасова өнүп калган болсо, анда сага штраф жок. Демек, бит өлтүрүп коюу деген чачыңы тарап, чачың алдырып, жасанып сөнүп коюу, бул дүнүйөнүн тартибине кирип кетүү деген сөз болот. Анан турсаң бирөөнүн бити кетип атса, алып өлтүрүп койгон болсоң, сага штраф жок. Сен өзүңүн битиңи менчик биттериң өлтүрсөң, сага садака болот. Ау жарадатин же чегирткен өлтүрсө садака болот. А чегирткен өлтүргөн чегиртке бул аң болот.
Çegirtke tamak bolot. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuluhu fe innehu min saydil bahri jegili al degenini denizin azıklarından dedi. Denizin azıklarından degen sözü emne? Çegirtke kurukata jüröt. Biroq Peygamberimiz denizin azıkları degeni denizin azıklarını jey beresin go. İhram jürgönde. Çegirtkeni de oşon jey berseň bolat deydi. Demek kurgaktagı janawarlardan çegirtkeni jey turgan bolsaň şu tarap жазылынбайт. Biroq bul aň degen söz bolat. Arapta çegirtkeni delikates dep abdan jakşı şey. Çegirtke halal. Ha? O taladagı ündükler terip jegen sarı çegirtkeler. Ha? Sarı çegirtkeler var emes mi? Jaylada jürgen. Ha? Karan dile bolup da aytça çegirtkeni bölgön emes dep aytышат negizi. Biroq men bilgenden Araplar jegeni bar jana sarı çegirtkeler. Çöp arasında jürgen. Çoň-çoň. Anan biz ustadan sorsa karany bolot deyt, biroq gebir kitepleri çegirtke ekiye bölünöt deyt. Anan çegirtkeni özü jebegende men okup mani bergen jerim jok. Çegirtke jebegende köp mani bergen jerim jok. Bir başlı çegirtke tutup geldik. Ana mintik dep klastaşlar beden bakka grup olaştarçı. Ne desem, oh keçi bir başlı çegirtke terip geldi. Kıcalat bolos çegirtkeni kantip jeyt, kayagyn jeyt bunu. Biroq anteyt desen, jana neme jotpay, jana ne? Jana krab bu ne? Krevetkan jotpayız bu. Çegirtkede ele var, çym bu? Çegirtkede ele var da tizip alıp jeysiz böyle sonun kılıp. Birinci anda men jeytkeni jürdüm, giyin anan karasam elder jep atышат, çukulap beren. Şunda jegen öýrenip kaldım, giyin jarım kilogram jeyberde turan bolup kaldım. Anan çegirtkede ele balkim öýrenip alsak jey bereriz, biroq jep görelek pislançı. Bit menen çegirtkege sadakatun wayın kallat, bir kurma bolsa da sadaka berip koýuş gerek. Je bir sindırımdan jok degende bir kurma ayta tapkanyny berip sadaka kılıp koysaň bola beredi. Bir bit, iki bit, üç bit bardygy bir ile hüküm bolot. Ve la şey'a bi katli gurabin. Karganı öldürüp koysaň hiç nerse bolboýt. Karganın türleri köp. Şişkan jegen kargalar var, buğday jegen karga. Egerde karga buğdaylı jey turgan karganın türü bolsa, bul adal bolat. Anan çegirtke jey turgan janagıday şişkan jey turgan, ölümtü jey turgan karganın türleri var, alar aram bolat. Karga öz 5 türge bölünür. Biroq adatlarını biz jebegen üçün аны dele bilbey kaldık. Aytpay ele koyun, kaysi bir jerde bir aşkanada bir kay veren canı var, japayı bir ne dep aytkan toğuş emas, jana kırgol neti dep bizep et satat eken da. Ular netde biletken biyakta jegenler var okşoyt. Ular netde satat eken. Anan bir kişiye tuat jebe berdi, ular neti jok dep ne desek de o karasak karga bilen köp eken da. Köse karga netini atıp ele ular dep jedire beretken bar degene. Ular netin jegen bar, bulutoga çıkan bar, ular net tavuş kıyın bolsa, ana maňa şoň çalakyrk saýatan bilet ular net eken. Karga net ular eken dep koýa beret da. Görse şu bütele kargan atıp alıp öyle. Anan bere beretken. Bölüp berseler jilikte maydalap turup. Düşünbeyt misal üçün bürödür. Argандай da balki bular bolsa köp üçgen. Dawaytır, oşol toğdan tutup gelgen bir kımbat küçüktür turup kargan eti bere beretken da. Eger oşol janagıday buğday jegen karga bolsa, anda bu jaraya beretdiler. Karga emes dep aytkany üçün günökör bolot, biroq et jegen üçün günökör bolboýt. Wa khidaatin degende karganın bir türü. Kebirler ükü dep aytýat, kebirler karga dep aytýat, çyşkan jegen karga. Wa akrabin bu çayan, wa hayyatin bul yılan, wa fa'ratin bul çyşkan, wa kalbin aqurin qavanak it. Muna uşlardı öldürgen adam kaçtırak bolboýt. Qavanak it degeni itti öldürür degen Peygamberin hadisi mansuh tuğandары. Karet görseňiz öldürür degen hadis bar, ana şogo meni bir ança koşular çygyp alıp karetde atış gerek dep çygyp jurgany bilem da. O estağfirullah. Biz it bar bu ýakda. It bar ele bir gün etemen çysam, bir ak küçük ana bir karaly it gelip alıpdyr. Açıkka turgan eken tamak berip koýsak, anam жазга çykyp tuup, iti 7-8 bolup ketdi, köp bolup ketdi itibiz. Hiç kim albayt, başka kılbayt, beker verirsen albayt. Anan ayt kötü çuvağa gitpagat eken dedi. Kanç itpak aylasda gelip kalgan it. It
Tuğsa da köp duyt eken, anan birөө kelip aytty, "Uşu kara etlerdi öldürgön soğup bolot eken, it öldürgön so it öldüröy." Men aytdım, "Öldürgö koy, bu dele Kuday jaratkan mahluk. Andan göre koşularga aparıp bersen jakşı bolar." Görse beçara hadisти mansuk ekenini bilbeyt eken. Hadis mansuk. It öldüröbüz, it kawanak bolsa. It adamlarga ziyan keltire turgan bolsa, oşondo öldürse aştırap bolboyt. Oşondo ele жашоодо деле it öldürüp koygan bolsa, it öldürüp koydum dep birөө келбеш керек. Эгерде үйүндө аздектеп багып аткан ити болсо, кароолчу болуп, бирок адамдарга зыян тийбей турган болсо, анда өлтүрсө, сени сотко берсе болот. Бирок итин кабанак болуп, сени көчөгө чыгып бир жериңе тиштеп ала турган болуп, аткан болсо, өлтүрүп койсоң эч ким сени ушуга ушунчалыкты айта албайт. Дуа кылгыла азыр ошондой жогорку кеңеш иштеп аткан кээ бир туугандар аксакалдар соту деген маселени дагы тереңирээк ишкеликтин аракетин көрүп атат. Болсо мени дагы сунушуп, мен аксакал болуп калдым, сакалыма барып калды. Ошол аксакалдар сотунда отуруп, ошол аксакалдар сотунун чечимдерин чыгара турган аксакалдар сотунун ишкелигинин үстүндөбүз. Иншалла сентябрдан болуп калышы мүмкүн. Анда ошондо бирөө итин бирөө өлтүрүп койсо, ити кабанак болсо, анда мен айтам, аксакалдар сот чечим чыгарат, кабанак итти өлтүргөн болсо эч нерсе болбойт деп чечим чыгарып беребиз. Дуа кылгыла. Бул жакшы нерсенин башталышы. Аксакалдар сот деген бизде бар да, конституция боюнча. Мына мен аксакал болуп, сакалыма кирди. Ва баудин. Ошондой эле чиркейди өлтүрсөң штраф жок. Чиркей Арафатта өтө көп. Уз дейт, нарагында көрүнбөй калып турган болот. Чиркейди өлтүрсөң сага штраф жок. Ва бургусин бүргөн өлтүрсөң штраф жок. Ва курадин кенени өлтүрсөң штраф жок. Кенени өлтүрсөң штраф жок. Ошондой эле ва сулахфатин ташбакан өлтүрсөң дагы штраф жок. Эми аны өлтүрүүнүн кереги деле жок. Жөн өлтүрсөң күнөө болот. Бирок кокустан атын бастырып трактор менен төбөлөп келсең өлүп калса, ага штраф жок дейт. Мен Меккеде бир жолу түрк өлтүрүп алгам. Машина каттуу айдап кетип алсам, Арафатта саатта кеч калабыз эле калган эле, түрккө кетип аткан экен, мен дагы кетип аттым, канк деп дейт, ушундай болуп түштөшө эле түрккө. Өлүп калды. Ушундан бери кыжалат. Бир жолу түрккө көчкөндө өлтүрүп алгам. Машинаны жанагы айнек лобовойго тийип, каттуу айдап. Меккеде адамдар каттуу айдайт. Университетте 25 000 студент бар, ар 3 айда, же 3 жумада бирден студент өлүп турат аварияда. Ал көйгөн түгөнбөйт экен. 25 000 студент бар, Умур Куран университетинде окуган жерде өтө каттуу айдагандан 3 жумада бирден студент өлүп турат. Мен өзүм 2 жакшы билген группалашым өлдү. Бирөөсү акыркы бүтүп атканыбызда дипломдуу работага 1 жума калганда өлдү. Бирок дагы азайып өлүп басып жүрүшөт. Көп. Өтө каттуу айдайт жолдо. Бизден да каттуу айдагандар жок. Кудай сактасын. Андай жолдо. Андай жол жок. Мен ошондо каттуу айдайм деп ошентип авария болуп. Алланын хикматы бар. Ошондой эле васабу инсаилин. Адамга асылап турган жыткыч жаныбар болсо, аны өлтүрсөң деле күнөөкөр болбойсуң. Кээде арстан, кээде жолборс, кээде аю, кээде чөө. Кошкордор чыккан атын таппай атам мен. Чупакабра, Ал калп эле сөзүм иншалла. Ошол жанагы Кыргызстанга, жанагыда туристтер келе турган убакта келбей койсун деп, кээ бир атаандашкан кошун өлкөлөрдүн немелер экен, пиар компаниясы экен. Чорный пиар. Деп айтып атышат. Биз Кочкорго бардык, көрбөдүк кече. Через Кочкор кеттик нарында. Карап бастым, бияк көрүнбөдү. Валаху забхул хайванил ахлiyye. İhram giygen adam üy canavarın soysa olur. Koy, uy, tö, tok, kaz, ördök jana başka nerselerdi soysa olur. Bирок көк үчкөн союлганга болбойт. Анткени көк үчкөн анга кошулат, үйгө үйлөнүп калып, валау мусар валанды бутунда жанагыдай күлөштөрү бар, көк үчкөн болсо деле аны союлганга болбойт, ал деле түгү көк үчкөн жапайы болуш керек эле дейт. Чочкон өлтүрүп койсоң, маймунду өлтүрүп койсоң, пилди өлтүрүп койсоң деле штраф төлөй бересиң. Көрдүңөрбү? Чочкон өлтүрсөң дагы штраф төлөйсүң.
Kudaydan bir jaratkan janıbary tirikçilik kıla bersin. Anı bolgonu jebe. Anı da katты urap turgan bolsoň, say öldürüp koy turgan bolsoň жооп beresin. Kıyamat barganda uşul dünýede dagı iştirak edersin. Çoçuk öldürüp bolsa çoçuğun basyn niye kılasın? Çoçukda bolgon gebetesi bolgan çoğun sorumlu basyn beresin. Mana şunday. Wa aklu ma sadahu halalun wa dhabahu bila dalalati muhrimin wa amrihi. Oşonda öyle adal giyimçen adam özü angılıp totup kelgen bir жерден misal üçün janwar eten jesen bola beret. Eger oşoga işaret bergen emes bolsoň, oşonu atkanга jardam bergen emes bolsoň, jesen buyruk bergen emes bolsoň, anda ihramı jok adam tutup kelgen Mekkenin sırtından dile tutup kelişi mümkün da Mekke kişineke edejer. Sırtından bir aň atıp alıp bir kayveren atıp algan bolsa, anı sen jesen bola beret hurmatly bildiler. Wa man dakhala al-harama bi saydin arsalahu. Kimdegim haranga, Baytullah'a, Kabe'ga, Mekke şahrına aňdy karma alıp kirgen bolsa kirgenden koy berip milletli bolar. Jolda ketip atsaň karışkır joldan çykdy. Çat karışkır karmak durup, jip baylap durup geselep aldy. Mekke'ye kirgenden keyin emne kılıç gerek bolat? Oşonu koy beriş gerek bolat. Menin çoň enemdin apasy Toktogulduk bolat, sayaktardan. Men özüm bazar gorgondan. Biz munduzbuz. Anan Toktoguldun jayloosu menen bizdin jayloo bir. Jayloosu bir bolot da. Aşıp düşsönlar jagı bizdiki, bu jagı Toktoguldtardyky. Ana bizdin çoň atabız, oşo taýyn çoň enemin atası menen jaylooga baryp geletsa, alystan geletsa deyt, bir kızır gönöçen kız 14-15 çykkan kozu kaytarıp jürüptür deyt. Anan ele astыбызdan bir karışkır, iki karışkır ketkeni gördük deyip de, ana şu kozunu görüp ketip atat, den barıp kızga bir ziyan tegizip koybosa eken dep, biz anan oşol çap jönöp kaldık deyip, alystan görünüp kaldı, dürümeni görüp kaldı deyip, bir kız koy kaytarıp jürgön deyip, anan kozu kaytarıp, anan karışkırla bir şey öttü, anı görüp kaldık. Çap barsak deyip, jana karışkırdın üstünde kız minip kulağı mıkçıp, kulağı eme olup kalıptır deyip. Anan biyin sorasa kantip deyip, jana kozular turganda kız döngde turgan eken da, ana karışkırlar gelip janagı bir karışkır gelip bir öz kalgan varakta balası bolganday kozuga koz salganda kız çoçup ketip jıgılganda karışkır üstüne düşüp kulagı menen kolu menen kulagын karmap kulağı karışıp kalıptır dagı şunçalık dengelde. Karışkır başı kımıldat albagay dengelde uşintip katıp kalıptır deyip da karışkır jetip kaldı uşoga deyip. Anan barıp kamçı menen bedese kılıp karışkırды çabıp aldık deyip. Anan şu emer jürek kız eken dep ana ошого Kuday düşüp bir жылдан keyin barıp anan alып keldik. Deyt, oşol menin çoň enem. Oşol menin çoň enem Mamaşa degen akın ötken Toktogulda menin atım Mamaşa Astral Janaşa dedi. Anan geçe jakyn inler ötkende men Toktogulga janazaga barıp geldim oşoga. Estebes men tuğanım bolup taýkeler. Jana Estebes degen batyr barmy? Tawatçı. Tögülüp süýlegen. Oşo bizge tuğan. Taýlar bizge. Oşentip oşo çoň enebizge okşop karışkırdy karmap alıp haramga gire turgan bolsa haramga girer menen karışkırdın propiskası haramdık olup kalat dagı, oşonu terisi sıylı haram bolup kalat. Dara koyu verip jibelesi. Je bir kökü çıkan harma algan bolsoň, baldarym oýnatyp koýam dep, haramga girerim menen koyup berip jiberim, sana milletli bolar. Je bir koýondu harma aldy, ketip atmak çapar koýondu kulağına harma aldy, haramga girerim menen kayra koyu berip sana milletli bolup, antkeni haramga girgen koýon avtomatik türde haramdyn korgoosy gelet. Egerde bayağı harma algam dep oşonu söýe turgan bolsoň, urmatly bir tuğana iştirak töleýsin. وَرُدَّ بَيْعُهُ إِنْ بَقِيَّ. Egerde oşol aňdy tutup alıp durup haramga girip turup sata bere turgan bolsa, sodasy jokko çygarılat. Bul tyýyny buga kaytaryp beret, bul janwar koýup berilet. Wa illa, egerde satyp algan adam soýup bergen bolsa, anda juzziya. Emne jaza töletülen satıuçu.
Эмнеге сен сатып жибердиң ошону? Сен жокко чыгарып жибердиң деп туруп, ошол сатуучуга эмне штраф төлөнөт, урматтуу көрсөтүлгөн. Кабайи мухрими сайдан. Бул мухрим адам аңды сатып жибергендей эле даражага түшүп калат дейт. Эгерде бир адам сатып жиберген болсо, анда таап келип туруп кой берилет дейт. Ал эми ошону саткан адамга кыйматын төлөтүлөт дейт. Сооданы жараксыз, туура эмес соода деп айтабыз биз дейт. La saydan ma'hu iza ahrama. Бирок ихрам кийгенге чейин, ихрамы жок убакта, халал убагында бир аңды кармап алган болсо, Меккенин сыртында эле, анан капаска салып алган болсо, мунун мааниси дегенде эмес, себеп дегенде бугаээлик кылып калган ихрам кийгенге чейин эле. Wa man arsala saydan fi yadi muhrimin in akhadahu halalan damina. Bir adam ihram kiygen adamın kolundagı аңын азаттыкка чыгарып жиберген болсо, эгерде халал убагында алган болсо төлөп берет дейт. Мен ажыга кетип атам, ихрам кие элекмин, анан жолдон коёнду көрүп калып, коёнду шат кармадындагы жүгөндү салып, ноктону салып кое жетелеп алам. Анан андан кийин ихрам кийдим, Меккеге жетип коёнду байлап уттап турсун деп байлап коюп коёнду. Отурсам, анан ошакта окуган бирөө бар экен, астагфируллах. Аңды кармап алып турго, аңды кое бериш керек деп туруп кое берди. Мен айтам, астагфирулла, өзүң айт астагфируллахты. Мен бул ихрам кийгенде мурда, мен халал болгон учурда кармагам, бул мени менчигим өткөн, төлөп бер деп айтсам, ал мага төлөп берүүгө милдеттүү болуп калат. Анткени мен ошол аңды ихрам кийгенде мурда кармаган элем. Wa in qatala muhrimun sayda muhrimin wa raja'a akhidhuhu ala qatilihi. Эми мухрим башка бир мухримдин аңын өлтүрүп койгон болсочу дейт. Ихрамды кийдим, Меккеге барып каршыды кармап алдым, алып байлап койдум бияка. Адилет келди, бул дагы мухрим экен, бул дагы каршыды союп жиберип терисин тузунан сээп ташка жайып койду. Не болду? Бул дагы бир штраф төлөйт, мен дагы бир штраф төлөйм. Бирок мен төлөгөн штрафымы мындан төлөтүп алам. Мен кармап бердим, бул өлтүрдү. Бул өлтүргөн штраф төлөйт, мен бул өлтүргөн көмөк болгон штраф төлөйм. Бирок мен кармап турам, аны өлтүргөн жокмун да. Мен балким аны кайра кое берем деген ниетим бар эле. Бирок өлтүргөнгө себеп болуп калган үчүн мен дагы штраф төлөйм, бул дагы штраф төлөйт. Бирок мен жок жерден штраф төлөп калган үчүн төлөгөн штраф мындан өндүрүп алам бар. Көкжарга барып Аксакалдар сотунун төрагасы Жалил Чубакка кайрылабыз. Аксакалдар сотунун төрагасы, сиз айтыңызчы. Мына мен каршы кылды, ихрам кийип байлап алдым эле, бирок өлтүрөй деген ниетим жок эле. Жок эле, ушу тамак-самак берип турайын дегем. Анан Адилет деген ихрам кийген бала келип ушуну өлтүрдү. Эмне кылам десе мен айтам, Адилет дагы ошондой штраф төлөсүн, каршы кылдын баасын сен дагы төлөйсүн. Таксыр Жалилов. Бирок сен төлөгөн акчаңы Адилеттен өндүрүп аласың деп өкүм чыгарам да Аксакал сотунда. Мына ошондой туура болот дейт. Wa in qatala muhrimin sayda muhrimin wa raja'a akhidhuhu ala qatilihi. Ошону кармаган адам өлтүргөн адамдан акчасын өндүрүп алат барып дейт. Wa ma bihi damu ala al-mufridi fa ala al-qarini damani. Эми бир ажылык кылган, муфрид кылган ажылык бир кой союп бере турган болсо, бир штраф болсо. Эгер ошол эле айып ишти киран кылган адам, эки ихрамды катар кийген адам кылса, эки кой союп берет. Анткени бул киран кылганда эки ихрам кийип жүрөт да, ажылыктын ихрамы плюс үстүндө умранда ихрамы бар. Же умранын ихрамы үстүндө бир ажылыктын ихрамы бар. Демек бул адам штраф кылса, эки кой автомат союп берет. Ар бир нерсе эки кой кое бересиң, ошо менен маселе кете берет. Illa bi jawazil waqti ghayra muhrimin bihima. Бирок миқаттан экөөнө тең ихрам байланбай өтүп кеткен болсо анда бир эле кой союп берет дейт. Өзү ихрамды миқаттан байлаш керек го. Ажылыкка жана умрага деп ниет кылыш керек го. Ошондо миқаттан өтүп кетип кийин ажылык менен умрага дептир да. Демек өз убагынан өтүп кетип туруп кийин ихрам кийгендиги үчүн бул адам штраф кылып калса, анда бир эле кой союп берет. Бул адам эки кой союп бербейт дейт. Демек эки койду качан союп берет? Бир күнөөгө
Ошол мийкаттын өзүнөн ажылык менен умрага бирден окшош бир учурда кыран кылып ихрамга кийген болсо. А бирок кыранга ниет кылат эле, бирок мийкаттан өтүп кетип адашып, андан кийин кыранга ниет кылган болсо, кеч калган үчүн садака төлөп берет туура. Бирок штраф болгон болсо, бир эле штраф төлөйт, эки штраф төлөбөйт. Би живазил вакти, жаваз эмес. Кээ бир мухтасарлардын котормолорунда башкада жаваз деп жазып койгон туура эмес, живаз. وَيُسَنَّ جَزَاءُ صَيْدٍ قَتَلَهُ مُحْرِمَانِ. Эгерде эки ихрам кийген адам бир штраф кылган болсо, экөө тең толуктан төлөп берет. Бир аркарды атып алды, бир чоң 4 жылдык текени төлөп берет, базарда сатып алып коюп берет. Эми ошол аркарды экөө аткан болсочу, эки мухрим, экөө тең бирден текенин башын төлөп берет. Эгерде бир аркарды 10 мухрим аткан болсочу, 10 текенин басын төлөп берет. Ар бирине бирден толук штраф кетет. Өтө оор маселе. Бир теке чыгып калса, катаппай аса канасы, мына деп бардыгы көрсөтүп берсе, бардыгы 70 болсо, 70 теке союп беришет. Ошон үчүн өзүңү тый. Бизде адамдар элди ээрчи бере турган болуп алышкан. Жума намазда имам хутбага чыгып сүйлөп аткан учурда сүйлөгөн адам күнөөкөр болот. Сүйлөгөн адамды сен сүйлөбө деп айткан дагы күнөөкөр болот. Кээ бир учурда өзүңү сактап кал. Кээ бир учурда башкага кийлигишпе, он чыкпай дым отур. Текени өзү жейби анан өлгөн теке. Жок штраф да. Текен Жей албайт, арам болот. таратабында. Кайсыны? Атып алган текени арам болот. Аң уланган атып алган теке бар эмеспи? Ошол өзү өлүп калган этте арам болот, эч ким жей албайт аны. Башка дагы бул дагы. Арам болуп калган жаныбарлар, ихрам кийген адам харамдан атып алган аң түпкүлүк адал болсо да аткандыгы өзү өлүп калган жаныбар этине болот, ал жакка келиш керек. Аллаху алам. وَاتَّخَذَ لَوْ قَتَلَ سَيْدُ الْحَرَمِ حَلَالَانِ. А бирок мухрим эмес, ихрам кийимин кийген эмес, халал болгон эки адам чогулуп бир теке атып алган болсо, экөө бир эле текенин штрафын төлөйт. Анткени буларда ихрам жок, булар простой элдер. Ба'ал мухриму сайдан ау шараху батала. Мухрим адам бир аңды сатса, же бир аңды сатып алса, соода жок, бекер фасик болот. Мындай соода болбойт. Ла таби ма лайса индак. Өзүңдө болбогон нерсени бирөөгө сатпа деген хадис бар. Мына бул аңды сен мен чыгыра албайсың, демек ошону саткан болсоң, сатып алган болсоң, соодаң бар, соодаң жоктой эле эсеп болот. Жанагы сетевой маркетинг дегенде көп алдында каршы чыгып атканда эмне үчүн сен өзүңдө жок буюм сатасың да. Мисалы үчүн сенин атың бар, аз топ жарып аткан эң кайсы ат бар бизде азыр? Улакчат бар, кайсы ат? БТР дагы бирөөсү уккан мен. Барон. Барондун эмдиги жылкы баласын алам деп акча төлөп койгон болсоң болбойт. Эмдиги жылкы кулумга барон жазга барып иш кылыш керек. Анан күздө барып тууш керек, мисалы үчүн да. Демек жок нерсеге пул акча төлөнбөйт. Ал эмес кээ бир алымдар ичинде барондун жанагыдай боозунда бооз болуп, ичинде турган баласына да кайтырылбайт да, туулгандан кийин гана болуш керек дегендер дагы бар. Эми ал өзүнчө келет. Ошол сыяктуу жок эле нерсени мактап сата берсең, сетевой маркетинг ушундай болгон болсо дарам болуп калат. Бирок товарды колуңа көтөрүп алып, мына ушул деп сатып аткан болсоң, апка десе ме деп бере турган болсоң, анда маселе башкачараак каралат. Бирок өзүң көрбөгөн жок деп сатып аткан болсоң, анда маселе болбой калат. Валау забахаху харума. Эми ошол мухрим адам аңды сойсо, харума арам болот, сойгонго дагы, сойгондон башкага дагы. Ихрам кийип атып, бир аркарды көрүп калып атып алдык же тутуп алып союп алдык, ошол арам болду. Мен өзүмө жегенге дагы, башка бирөөгө жетиргенге, итке гана салып бересиз. Эч бир мусулман адам жегенге болбойт, арам болуп калды мактылып. Бирок кээде арамды жегенге туура келип калат. Ачка калсаң, өлөйүн деп калсаң, ал убакытта
ölböş üçün aramdan jegenge tuura gelip kalat. Oşol wagtda oşol aram bolup kalgan etten jeseň emine bolat. Walau akala gurrima qimata ma akala. Eger oşondan jep ala turgan bolsa, jegendin baasyny töleýdi. 4 kilogram jedingmi? 4 kilogram akçasyny төлep koýarsın. La muhrimun lam yazbah. Alemany soýbogan muhrim adam bul ştrap töleýdi. Bul özü soýgan muhrim adam özü jeyip turgan bu ştrapy төлep beret. Alemi soýbogan birok ihram giyip turgan adam jeyip turgan bolsa, bul towwala kılat, bul töleýdi, aram jegen juzluklar kılat. Birok bul ştrap töleýdi. Waladat zabiyatun ukhrijat minal harami wa mata ghurrimahuma. Bir adam haramga varıp Mekke'den eliktin urgaaçysyny koluna düşüp alıp, kapaska salıp alıp gelip Kırgızstan'a bagam depdir. Şunday bolat da. Mına biz Kökjanaga bardyk, oşol jerde Kökjanagda sonun jerde Bakiyevdin urda prezidenttin bir tuğanın sonun daçası var eken. Oşol jerge karışkır bagıptır, arslan bakkam, äter şunday bir köp nerse baktırıptır da. Oşonday jerge Mekke'deki bir maral gerek boldu dep Mekke'den aldırıptır. Mekke'den maral aldırsa, Mekke'deki maral boz eken, gelgenden keyin tuğan ököte ölüp kaldı. Ölüp kalat da kıştın günü bu jerde Kökjanagda adam ölüp kaldı. Ayvan emez. Suunda. Bul iki canavarın ştrafını төлep beredi. Ne üçün? Bul Mekke'ye gele pasport degen gülböş gerek. Akılbek Japar pasport dediler, barız güldük. Hazır bardığımız pasport gerek eken dep kalır. Oşol janagı Mekkelik maral ele da. Oşol жерден çıgarıp gelip durup anan keyin buyakta ölüp kalgan bolsa, anda balasına dagı özüne dagı ştraf töleýsin. Wa in adda jazaaha thumma waladat lam yujizhu. Emi apkelgende sana bir ayet astagfirullah. Sen Mekke'den ihram giygen avalında Mekke'deki maral sıkka sorup çıktın mı? Bul bolgoyt. Buga ştraf töleşin gerek degende astagfirullah dep tova kılıp sen ştraf töledin. Ştraf tölegenden keyin bul elik töredi maral tuğdu. Tuğandan keyin özü dagı balasda ölüp kaldı. Boldu, sen balasda tölegeysin bu wagtda. Ştrap tölegenge çeyin balası menen özü ölüp kala turgan bolsa öz balası çok çıkkan, boz çıkkan. Ökönten töleýsin, ştrap tölegenden tuup turup keyin ölse, anda eç nersesine urmatly bir tuğanım töleýsin. Muna uşul ştraptardın tertibi. İnşallah keyinki sabakta faslun fil ihsar, acılığa barıp birok Mekke'ye gir albay kalgan adam jönde süýleýbüz. Köp uşunday bolat. Urdun kaçetip kalıp ketken Yordaniyaga, bulja kaçetip kalıp ketken jana başka degen masele, andan keyin başka biröөнүн atынан acılık kılıp berүү jönde süýleýbüz. Ötö negizgi masele. Acılığa bir yerden $2400 menen barasın, çöntöğüne $300 salasın, barıp durup Mekke'ye geçmatka eşmet, çoň adam acılık kılıp koydu, baga $300 beresin, al ötböýt. Al Allah adasın özüňe. Hac bedel, biröөнүn orduna acılık degen tertipleri var. Oşundan alız. Ana oşun menen inşallah Hudaý ömür berse, iman berse, gün berse, aga çeýin kıyamat gelbese, Allah'ın insap berse, oşo menen acılıkty bütöýüz da oşo menen bir tomduk kitap inşallah tom bolabыз. Mına uşunu okuduk urmatly bir tuğandan, bul 751 kitap okutkan bolabız. Bu 3 tomduk kitap. Ana ikinci tomgu inşallah doğrudan başlayacağız. Allahu a'lam.